Урматтуу Улуттук банктын төрагасы 105 беренеде Конституциянын Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк системасын көзөмөлдөйт. Кыргыз Республикасындагы акча насыя саясатын аныктайт жана жүргүзөт. Толугу менен сиз саясатты, акча маселесин сиз көзөмөлдөйсүз. Инфляцияга сиздин таасириңиз барбы, жокпу? Бар. Барбы? Канча болду инфляция 15-жылы? 3,4% болду. 3,4. Сиздин бюджетиңизди ким бекитет? Кандай процедуралар менен бекитесиңер? Биз өзүбүз правление менен бекитебиз. Бюджетти. Сиз айтып кеттиңиз, президент бекитет деп. Мен бюджет жөнүндө эмес, бул зарплат боюнча маселе болчу. Зарплатта бюджет көрсөтүлөбү? Бюджетте зарплат көрсөтүлөт. Президенттин зарплатага кандай таасири бар? Указ чыгарабы зарплатага? Указ чыгарат. Бюджетти правлениемен бекитесиңер. Сиздерге суроо. Ушунча көп суроо болду мына бир жуманын ичинде. Бюджетти жогорку кеңеш аркылуу бекиткенге кандай карайсыз? Урматтуу Бакыт Эргешевич, бул жерден туура түшүнүш керек да, Улуттук банк ар бир мамлекеттерди карасаңар, бул независимость болуш керек да. Основной принцип финансовая независимость. Биздики өзүңүз көрүп атасыңар, жылдын ичинде интервенция менен чыгып атабыз, сатып атабыз. Түшүндүм оюңузду. Улуттук банктагы акча кимдин акчасы бул? Мамлекеттики. Элдики. Туурабы? Элдин акчасы. Эмне үчүн жогорку кеңеш ушу элдин акчасын бекитип бере албайт? Мен сизге айтып кеткенден кийин, бул жана стандарт боюнча финансовая независимость Центрального банка деп. Бул во всех странах мира так. Сиз өзүңүз сурооңуз депутатыбыз Момбеков сурап кетти эле. Сиз айтып кеттиңиз, фермерлерге кредит бердик деп. Мен чынында айтканда, мен байкабадым, кайсы жерден качан бергенин мен байкабадым, сезбедим. Урматтуу Бакыт Эргешевич, мына өткөн күнү эле бюджетный комитет Айыл банк менен РСК банкты, биздин основной получатель кредитный аукциондон отчетун алды. Алар прям кайсы жака, канча тармакка, канча процент менен, канча суммасын баарын отчет берди, отчет бекитилди да. Мен бюджет комитеттин мүчөсү эмесмин. Мен сизден суроо берип атам, мага айтып бериңизчи азыр. Кайсы фермерге кайсы канча акча бердиңиз? Мен кайсы фермерге айта албайм, бирок кайсы банкка бергенин айтып бере алам. Айтып бериң. Урматтуу Бакыт Эргешевич, доступный фермер программасы бүгүнкү күнү уже 4-чү фазасы болуп атат да. 4-чү фазасынын ичинде общий объем кредитов 1 миллиард 477 миллион сом болду. Количество физических лиц, получивших кредиты, составило 4322 человека. Выдавались кредиты через 5 коммерческих банков: Айыл банк, РСК банк, Кыргызстан банк, KCB и Бакай банк. Мы планируем в этом году, так как год не закончен, еще несколько миллиардов через эту программу коммерческим банкам выдать. В прошлом году в финансировании сельского хозяйства 3 программы участвовали 6 коммерческих банков: Айыл банк, РСК банк, Росимбанк, Кыргызстан, KCB и Бакай банк. Бул акча түгөндү билесизби? Урматтуу Бакыт Эргешевич, бул акча софинансирование бюджеттен болот да. Бюджетте софинансирование бүткөндө, ошондуктан биз да бере албайбыз. Көчө менен жана бюджетни кечирип коебуз. Бюджетный комитетти сизге мисал деп кеттим. Биз да ошону күтүп атканбыз. Вроде бы бюджетный комитет дагы дополнительно 281 миллион акча бөлөбүз деди. Биз ошол акчага өз жагыбыздан кошумча кредит беребиз да. Нацбанкта канча резервтер бар? Эл аралык резерв бар, дагы кандай резервтер бар? Урматтуу Бакыт Эргешевич, бизде
эл аралык резервтер эле ошол резерв да. Бүгүнкү күнү биз 2 миллиардка жакындап калдык да, 1 миллиард 980 миллион доллар болду да. Жана бухгалтерия боюнча бизде обязательный резерв деген бар да, бул на непредвиденный случай да. А международные резервы, они все в иностранной валюте, в ценных бумагах, на депозитах в центральных банках, в долларах и в других разных валютах. Канча кетирдиңер сиздер 2015-жылы ушу резервтен курсту кармаш үчүн? Резерв боюнча өткөн жылы 1 миллион 171 миллион доллар кетти. Жок болду. Жок болду. Ошонун эсебинен канча пайда таптыңар? На курсе. Биз на курсе бөлүштүрбөйбүз. Биздин отчет о прибылях и убытках бул маалымат бар. Биз жалпы караганда 6 миллиард 542 миллион доллар сом прибыль таптык. Анын ичинен 4,5 миллиард бюджетке переводительстелинген да. Чынакулович, мен бир 20 секунд кош берип коесузбу? Мен акыркы сөзүмдү аягын айтып коеюн. Толкун мырза, мен мына бул жерде азыр Руслан Айтбаев сизди куттуктап кетти. Биз деле куттуктайбыз. Бирок мен бекерден айткан жокмун элдин акчасын. Сиздин мында бир мага жакпаганы, сиз саясатчысыз. Сиз саясат жүргүзөсүз Кыргызстанда. Сиз жоопту ар дайым айтасыз. Мен өкмөт менен байланышта эмесмин. Мен прогноз бере албайм. Көп кандай бир шылтоолорду айтасыз да. Мен ойлойм, сиз Кыргызстанда акча саясатын сиз жүргүзөсүз. Ошон үчүн байланышпайм деген эч качан айтпаңыз. Өкмөт менен тыгыз байланышта иштеш керексиз. Экинчи, бюджетти жакшылап караңыз. Элдин баары айлыктын, чыгышалардын карап талкуу жүргүзүп атат. Он секунд дагы кош бергиле. Комментарий окуп көрсөңүз. Ошондуктан бул элдин акчасын туура пайдаланып, фермерлерге акча бере атабыз деп айтасыңар, туура. Бирок ал акчалар жетпей атат. Ойдолу атам. Туура айттыңыз субсидия боюнча. Анда макулмун. Бирок мен сизге айткым келет. Башкача саясат жүргүзүңүз. Элдин көйгөй маселени угуңуз. Мына канча деген интернет окуп атабыз, суицид болуп атат. Кредитти төлөй албай. Канча деген элибиз үй бүлө ажырашып, баласы